Suyunda benim düşümde Karaldı kaldı karerim Kilisim alaylerim Алай районунун Үчтөбө айыл өкмөтүнө караштуу Акбосок айылынын тургуну алайлык блогер Аксакал Жаркынбай Кошбаев 4 жылдан бери Facebook тармагын колдонуп келет. Өзгөчө айыл турмушун чагылдырып, миңдеген окурмандарды топтоого жетишкен. Мен буга чейин айылда сапода иштедим, жөнөкөй эле куручу болдум, тракторист болдум, андан кийин завкулук болдум. Завкулуктан кийин бир айдык отделде иштедим, заводда болдум, металлист болдум. Андан кийин жүрүп эле бир айдык Күзүрмөнөңгө газетасына корректор болуп иштедим. Ошол иштен кийин сокращение андайлар баштаганда мен да чыгып кеттим дагы. Ошондон кийин эле бошмун, айылда жашайм. Дыйканчылык кылабыз. Facebook тармагында көбүнчө эле жаштар, карапайым эл колдонгондуктан ошолордун маанайына жете турган нерселерди жазыш керек да. Анан бир саясаттан алыспын. Жөн эле айыл жашоосун, айыл турмушун, өзүмдүн турмушумду жазам. Ошондо баягы элге жагат экен. Айылда жүргөндөр, шаарда жүргөндөр окуйт дейт. Россияда, башка жактарда мигрант болуп жүргөндөр жагат экен. Ошо анан кийин эле кичине күлдүрүп, кооздоп жазып коем, жүрүп жыргап калышат. Сагынган элек сагынычыбыз таркады дейт, көңүлүбүз көтөрүлүп калды дейт. Маанайы түшүп турган болсо, маанайыбыз көтөрүлдү дейт. Ошентип эле бара-бара популярдуу болуп кеттим. Өлкөдө кол чатырын жардамчыларына көтөртүп койгон чиновниктер сынга алынып жаткан учурда Жаркынбай мырза да аялын министрлерден кем көрбөй, жамгырда аялы уйсап ага кол чатыр көтөрүп турган сүрөтүн жарыялаган. Ал сүрөтү окурмандар тарабынан жакшы колдоо таап, чет өлкөлүк басылмалардын биринде жарык көргөн. Баягы маселеси чыгып, баягы жетекчи кызматта иштеп туруп атында кошоматчылар жол чыгармап турган талкуулап атканда мен деле окуп жүрдүм. Анан бир күнү жамгыр жаап атканда аялым уйсап аткандан карап туруп, мага да ой келди да, ошо биз деле жол чыгармап турабыз, аялыбыз деле ошо министрден, депутаттан кем эмес деп, кызымды чакырып, мен жол чыгармап тартып койдум деймин. Ал сүрөт биринчи ошо публикага талкуу иретинде кетсе, кийин элдин сүймөнчүлүгүнө айланып кетти. Айыл жашоосу, жакшы жашоо, ынтымак жашоо деп баягы сүрөттүн өзү кооздугу аябай жакшы да, артында аябай жаратылыш турат, таам-таш турат, тандыр турат, уй турат, торпоо менен аялдын сабап атканы. Мен турганым ушу баардык элдин көңүлүндө жаккан үчүн арылап кетти. Бир 2 аптанын ичинде 64 000 жакты деген мейлин алды да. Мындай сүрөттөр чыгып эле жүрөт, бирок мынчалык теңдерге жетиш кыйын да. Андан кийин деле басылып жүрөт. Казакстан, Украина, Россияда чет өлкөгө чейин жетип туруп, чет өлкөнүн журналында чыккан сүрөтүн көрсөтүштү мага. Өзүбүздүн телевидениедан дагы, газеталардан да чыгыптыр. Элдин баягы сүймөнчүлүгүнө айланып кетти да. Аксакал блогер эл эмне дейт деген сөзгө баш оорутпайт. Ал аялы тирүү кезде чогордап бийлеген видеолорун социалдык тармактарга жайгаштырып турган. Аялымды көзгө ырдап чыгарып жиберсилер. Өзү көпчүлүк эле кыргыздын үй бүлөлөрүндө мындай ырдаган учуру болот, бийлеген учуру болот. Бирок алар тартынат, элге чыгарыштан, жарыялагандан тартынат, эл эмне дейт деген сөздөн коркушат. Мен ондой нерседен алысмын. Эмне десе ошо десин деп гитара менен аялымды көзгө ырдап чыгарганбыз. Аялым өтүп кетти, анын ошо бийлеп атканын тартып чыгарып бергенден ал да көп класстарды алды, лайктарды алды, Facebook'ta лайк деп коет. Анан кийин жакында өзүм деле бийледим. 500-600 адам жакшы, мындай жакшы энергия деп кубануу менен тосуп алды. Мен 1-3-4 адам болду жактырбаган. Болот дейт. Жаркынбай мырзанын Facebook баракчасындагы достугу 5000ге жеткен. Анын социалдык тармактагы достору көчөдө таанып, жолугушуп тургандары да болот. Эки адам көрүшпөсө, бири-бирин жакшы тааныбайт. Алар мени ошо Facebook'тан көрүп туруп, ыңгайы келсе ошо келгенде жолугуп калат, күчө келгенде жолугат.
Çıkkanda Bişkek'e varganda tosu alıştı, uçurashıp, süylöşüp, bayakınday suratga düşüp, video düşüp, anam beni kıyla süylöşüp otursak, oşa Jönököýde kişi ekensiz deyip, bayakınday yazganda, şunduk yazganız men süylöp ekensiz deyip, joşmam ekensiz deyip şu. Götürdüm, nasıl bizde 2 yıl, bir yerde Oştor'da 3 yıl, 4 yıl tarsa bizde 2 yıl. Bazı videolarda qandaydır nesiller, yaxşı nesiller görelmeyiz, açpaydı. Ana süreklerini görüp, sözlerini okup koyuz, oşoğuna koyanarız. Öz yüktөгönde, türlerime bağlaşkanda, kommentler alanda kıyınçılık bolup turadi. Аксакал блогер интернет байланышынын жакшы эместигине карабай, окурмандарына кызыктуу окуяларды тартуулап келет. Учурда 56 жашта 5 кыздын атасы. 18 yaş Dodotunuk bulak belin Olboso ondan uçkan bulak belin Kayrılbay kayra gettin ayçidegi Adaşıp aylın bilmen surat gelim Adaşıp aylın bilmen